Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve la fehme lana illa ma fehhamtana inneke entel cevadul kerim. Assalamu alaikum. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Bugün biz Kudayım buyurup жаңы bir иштин башатында турабыз. Кудайым буйруп, Бисмиллахир-рахманир-рахим, пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, кайсы бир иш бисмилла менен башталбаса ал этеги кыска болот дейт. Ошондуктан Аллахтын атын атап баштайбыз. Аллахым элибизге, жерибизге, динибизге ушул башталып аткан таалим, сабактарды пайдалуу кылсын. Биз ушул элибизге, биздин dinimizde bilesler 3 bağıt var. Biri adab ahlak bolsa, biri akida bolsa, biri fiqh bağıtı var. Ustazlarыбыз, alımlarыбыз, Allah razı olsun, tınbay bardıq jaatta özdөрүнүн мээнеттин кылып келет. Мына ошол мээнеттин катарында бул акыйда маселеси бар. Жалпы элибизге түшүнүктүү кылып, жупунуу тил менен жалпы мусулмандар түшүнө ала тургандай деңгээлдеги зарыл болгон ар бир мусулман, жаш бала, аял кишиден тартып чоң кишилерге жери билиши керек болгон кээ бир зарыл болгон акыйда маселелерин баяндап өткөнгө аракет кылабыз иншалла. Анан ары карап, бери карап мына могул китептен буйруса баштайлы деп чечтик. Бул Таухид китеби, Таухид акыйдалар жыйнагы деп. Бул өзү негизинен ичинде 5 китепти камтыган. Фикхул акбар, васият, акида тахавия, акида насафия, бадул амали, анан кийин матни мулла жалал деп ушул 6 китепти бириктирип, анын арасына Жусуп Баласагындын эмеси туурасында, акида туурасында айткан сөздөрүн, анан имам Матуриддин кыскача эмгек, баягы өмүр баяны жана эмгектери деп ушундай кылып өзүнчө бир китеп түзүлгөн. Буну рахматы биздин Кыргызстандагы баардык устаздардын устазы Молдо Сабыр Дамлабыз устазыбыз мээнет кылып мына ушул китепти атайын дайындап, ошол жалпы окурмандарга ушул окусун, пайдалансын, билсин, жараткан Аллах Тааланы таанып калсын деген максатта ушул акыйда туурасында жазылган чакан эмгектерди атайын топ-топ китеп кылып, ошо жалпы кыргыз элиндеги мусулмандарга сунган. Азыр ошол туурасында, китеп туурасында бир аз кыскача таанышып, анан Кудай буйруса, ошол китептин негизинде анын астында биринчи акыйда деген эмне, анан акыйданын басып өткөн жолу, акыйданын пайдасы, ошолор туурасында кенен чорон шашпай бир чират талкуу кылып алып, анан Кудай буйруса ошол китептеги ошол Молдо Сабыр Дамлабыз которуп кеткен акыйдаларды окуп, кыргыздын тилинде кыргызча окуп, жашынакай кылып, жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө, жалпы кыргыз мусулмандарына, ар кандай катмардагы мусулмандарга түшүнүктүү болсун деген максатта жеңил, жупунуу тил менен түшүндүрүп айтып өткөнгө аракет кылабыз. Анда эмесе бул китепти ошол топтогон, түзгөн ошол автор жөнүндө тааныша кетейли. Досболов Мама Сабыр, Молдо Сабыр 1955-жылы Баткен районуна караштуу Зардалы айылында туулган. Мектепте окуп жүргөндө эле диний сабатын өз атасынан ачкан. Орто мектепти бүтүргөндөн кийин андан ары диний илимге кызыгып, окуусун ушул багытта уланткан. Дин илимин алууну 1971-жылдан баштап Баширов Молда Шамшидин деген устаттан баштаган. Андан ары 79-жылы Тажикстандын Исфара аймагындагы улуу аалым Молда Абдусами карыдан билим алуусун уланткан. Араб тилин жана грамматикасын, хадис, тафсир жана башка илимдерди фарси, чагатай тилдерин өздөштүргөн. 1976-жылдан Молда Абсаттар устаттан билимин улантып, фикх, акыйда, фарайыз жана башка илимдерин үйрөнгөн. 79-жылдан 89-жылга чейинки балдарга жылдар аралыгында балдарга билим берүүнү өз алдынча уланта берген. 1989-жылдан баштап Бухара шаарындагы Мир Араб медресесине устаттык кылган. 94-жылдан бери Бишкек шаарында медресе уюштуруп, диний билимди жогору балдарды тарбиялап билим берген.
Молда Сабыр 11 баланын атасы, өзү 16 бир тууган болгон. Молда Сабыр медресе окуучуларына сабак берип гана тим болбостон, өзүнчө дин тармагында китептерди жазып, котормочулукту менен алектенген. 2022-жылы 5-мартта жаз мезгилинде бул дүйнө менен кош айтышкан деп, ошол китептин автору туурасында ошол китепке мээнет кылып түзүп, топтоп кеткен Молда Сабыр устазыбыз, Алла жаткан жерин жайлуу кылсын, өз рахматын алсын. Мына ушул кишинин кыскача өмүр баяны менен тааныштык. Бул адамдын эмгектери, биринчи жазган китеби Дин тирегин намаз деген китеби болгон экен. Анан кийин Намаз бейиштин ачкычы, анан кийин Мөөлүт китеби деп туруп, ошол пайгамбардын маулүтүнө арналган ар кандай арабча, чагатай тилинде, кыргыз тилинде ошол пайгамбарды даңазалап, пайгамбарды улуулап, пайгамбарга салават айтууну үйрөткөн, пайгамбардын тарыхын үйрөткөн атайын бир китеби жарык көргөн. Ушул китептерди жазган дейт. Араб тилинен которгон китептери Мунаббихатты которгон. Мунаббихат деген ошол Шейх Ибн Хаджар Аскалани деп, Шафии мазхабында күчтүү бир хадис алымы болгон. Мына ошол Шейх Ибн Хаджар Аскаланидин Мунаббихат деген китебин которгон. Бул ошол 90-жылдардын баштарында жарык көргөн. Биз жаңы илим алып жүргөн кездерде, ушул мечитке барып эми окуп жүргөн кездерде ушул Мунаббихатты окуп пайдаланат элек. Анан кийин Акыйда Тахавияны которгон, өзүнчө жекече имам Тахавидин. Бул да ошол 95-97-жылдарда чыкса керек эле. Анан Фикхул Акбарды которгон дейт. Васиятты, Акыйда Насафияны, Акыйда Бадул Амали Сироджидин Алошидин, Акыйда Издия баягы Алдудиддин Ал-Ижидин Акыйда Издиясын которуп атат. Мулла Жалал Ижи дейт. Анан Мухтасар Убайдулла Ал-Бухарини которгон дейт. Аюхал Валатты Имам Газалидин Аюхал Валат деген китеби бар, мына ошону которгон. Ыйык Курандан дагы бир топ үзүндүлөрдү которуп, учурунда ошо 2000-жылдарда ошо Ислам Нуру деген журнал болгон, ошол журналга жарыяланган дейт. Фарс тилинен которгон китептери болсо Мажмуату Таварих деген китепти которгон. Сайпиддин Молдо менен анын уулу Нур Мухаммеддин китеби болгон экен. Буну ошол Омор Сооронов деген агай болгон. Ошол Омор Сооронов агай экөө, азыр деле ал киши өмүрүн узун кылсын, бар. Ошол Омор Сооронов агай экөө буну ошол Мажмуату Таварихти фарсы тилинен которгон. Чагатай тилинен которгон китептерине карасак, Насаб Нама деген китепти, буну да ошол Омор Сооронов менен биргеликте которгон экен. Фаргана кандарынын тарыхы деген китепти которгон бундагы. Анан кийин 2019-жылдары бул китеп мурунураак чыккандыктан кийинки чыккан китептери метилбей калыптыр, кирбей калыптыр. 2019-жылы Диван Хикмат деп ошол Кожахмат Ясави рахматулла алейхинин Диван Хикмат деп туруп, ошол хикматтар жыйнагын ошол түрк чагатай тилинен кыргыз тилине которуп чыккан. Бул негизинен исламдын 3 багытын, өзгөчө тасаввуф багытында бир улуу бир эмгек болуп эсептелет. Бул Кожахмат Ясавидин бул Диван Хикмат китебине түрк элдери ошол Курандын араб тилиндеги чагылдырмасы дегендей баа берген да. Ушунчалык деңгээлде эмгек болгон, ошону дамыла которуп чыккан. Араб тилинен азыркы кыргыз тамгасына көчүргөн китептери дейт, көчүрүп чыккан экен. Азирети Эшен Пирибиз Молдо Ашир Азирети Эшен Пирибиз деген китепти дейт. Омор Соорон менен биргекте которгон экен. Эми Молдо Сабыр устаттын окутуп чыгарган шакирттери азыркы күндө республикасынын аймактарында казы, имам хатип, имам, мударрис жана башка жогорку диний кызматтарда иштешет деп, ушул кыскасы бул жерде ошол неме туурасында, ошо китептин автору туурасында Молдо Сабыр дамла рахматулла алейхи, Аллах таала өз рахматын алсын, мына ошол киши туурасында кыскача маалымат болду. Анткени ушул китепти окуйбуз. Бул акыйдага киришерде мурда бүгүн ушул киришүү катары автор менен тааныштык. Андан тышкары мына ушул жерде биз биле жүргөнгө билесиздер, мынакей бизде ушул Кыргызстандын ушул Чүй боорунда
бала сагун деген мамлекет болгондугу, анан Жусуп Баласагундун буга баягы Кут алчу билим деген аттуу китебин баардыгыбыз угуп билип көрүп жүрөбүз. Жана ошол Кут алчу билимди ошол Хас Хажипке арнап Жусуп Баласагун ошол жазып, ошол китеп аркылуу ошол мусулмандарды, ошол учурдагы мусулмандарды бир башкара турган бир китеп катары деп талап кылгандыгы, анан Жусуп Баласагун ошол Хас Хажипке арнап ошол Кутадыгу билик деп, Кут алчу билим деп ушул китепти жазгандыгын баарыбыз кабарыбыз бар. Мына ушул жерде Молдо Сабыр дамлабыз ошол Кут алчу билимдеги ошол акыйда жаатында Жусуп Баласагун бабабыз эмне деген экендигин берген экен. Ошону сабактын башында бир аз окуй кетейли. Бабабыз Жусуп Баласагундун Ахлу Сүннөт акыйдасы жөнүндө айткан баяны дейт. Баягы азыркы биздин тилге салып которгон Бисмиллахир-рахманир-рахим. Баштадым мен Кудайым деп сөзүмдү, жаратканым мактаймын мен өзүңдү. Мен Кудайга шүгүр деймин дилимден, миң мертебе алкыш айтам тилимден. Ал жаратты асман жер күндү айды, караңгыны жарыкты кедей байды. Сен жетпеген тирүү жанды жаратты, ал ач калтырбай рызкысын таратты. Жараткан эки дүнүйө Кудайым бир, ал бирлиги кошулбайт эсепке бил. Карасаңыздар, мына бул жерде Баласагун, Жусуп Баласагун бабабыздын ошо Аллахтын жалгыздыгын баяндап, сен жетпеген тирүү жанды жаратты, ач калтырбай рызкыны таратты дейт. Сан жетпеген. Демек, сан жетпеген Аллах Таала ушунчалык көп махлуктарды жаратты, ошолордун баардыгына рызкысын берип турат дейт. Жараткан эки дүнүйө Кудайым бир, ал бирлиги кошулбайт эсепке бил. Эми эки дүнүйөнүн жаратуучусу, дүнүйө акыреттин жаратуучусу бул Аллах Таала жалгыз, ал көптүн бир эмес. Анын теңдеши жок, окшошу жок. Ал жалгыз, бардык жерде көрүнбөгөн, бил аны оюң менен, көңүл менен дейт да. Демек ал жалгыз. Аны эч жерде көрө албайсың. Аллахты бул дүйнөдө көрүшүң мүмкүн эмес. Бил аны оюң менен, көңүл менен. Баа бизде кыргызда айткандай, Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы акылың менен тааны деп, Алла Таала бир орунга же жайга муктаж эмес. Алла Таала лейса замани ва лейса макани дейт го. Заманиен ва лейса маканиен. Алла Таала бир орунга же жайга муктаж эмес. Аллах Таала бардыгын көрүп билип турат дейт. Ал жалгыз улуу жана бийик турат, сыйынып аалам эли көңүл бурат. Сансыз жанды жаратып тирүү кылды, тилегенге берди ал урмат сыйды. Түн эле ушул дүйнө капкараңгы, эрки менен Кудайым күн жаратты дейт. Карасаңыздар, түн эле ушул дүйнө капкараңгы, бул аалам капкараңгы болчу. Күн түн жок болчу. Кийин Аллах Таала өз каалоосу менен эмне кылды? Күндү жаратты, анан күн түн, анан убакыт пайда болду. Ага жери убакыт дагы бул махлук. Үстүбүзгө көк асманды жаратып, бизге койду күн ай жылдыз таратып. Кара жердин үстүнөн суу агызды, салкын желди жүргүзүп от тамызды. Жерди сууну ысык менен аптапты, баарын берди, бардыгына жай тапты. Ал жаратты бизди дагы бөлөктү, керек кылбай башка арка жөлөктү. Кааласа сыйынбаска сый көрсөтөт, кааласа сыйынганга ый көрсөтөт дейт. Демек, бул жерде багы мына бул жерде кааласа сыйынбаска сый көрсөтөт, кааласа сыйынганга ый көрсөтөт деп, бул жерде ошол Аллах Тааланын эч кимге эчтеке милдеттүү эмес экендиги. Эгерде Алла Таала бир пендени өзүнүн райымын алса, аны рахматын алса, бул толук Алланын рахматы менен болуп аткандыгы. Эгерде бир пендени азаптап койсо, Алла Таала ага зулумдук кылбагандыгы, Алла Таала эч кимге эчтеке милдеттүү эмес экендиги туурасында баяндар кетип атат да. Ал каалап бол дегени болуп турат, айтканы ошол замат орундалат. Кудурети Кудайдын чексиз улуу, бир өзүнө жарашат мактап туруу. Ал улук да, күчтүү дагы ченемсиз, агаруу да, көгөрүү да жогансыз дейт. Карасаңыз, агаруу да, көгөрүү да жогансыз дейт. Жерде көктө күн көргөндүн эгеси, сага жашоо өмүр берген дагы өзү. Бар жанга ырыс берет бүттү дебейт, баары тойлойт бир гана өзү жебейт. Карасаңыз, бүт бардык ааламдагы болуп аткан бардык жан жаныбарга Аллах Таала рызкы берет, түгөнбөйт Аллахтыкы. Бардыгына рызкысын берет дагы, бирок Аллах Таала өзү жебейт дейт. Аллах Таала махлукка окшош эмес. Аллах Таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Тирүүлөргө ач койбостон кам көрөт, жерине аш, ичерине суу берет. Тилегендин ой тилегин болтурат,
Мээри түшсө зоболосун зор кылат. Даңкына урматына санак жетпес, бир өзү түбөлүктү өлбөс өчпөс. Жаратты жерди көктү күн ай түндү, жашоону жан жаныбар жасап түрдү. Каалады жаратылышты жаратканды, бол турду бол дегени болуп калды. Жаралгандын бардыгы муңдуу дечи, муң билбес жаратканым жалгыз өзү. Карасаңыз, жараткандын бардыгы муңдуу дечи. Демек бул ааламга келгенден кийин бул аалам сыноо дүйнө. Бул аалам сыноо дүйнө болгондон кийин эч качан бир кайгы, капа, бир сыноо болбой койбойт. Элдин бардыгына болот. Бир гана муң билбес жаратканым жалгыз өзү. Анткени Аллах Таала бул жаратуучу, бул ааламдын ээси. Аллах Таалада эч кандай өзгөрүү болбойт. Аллах Таала эч нерсеге өкүнбөйт. Аллах Таала эч нерсеге муктаж эмес. Аллах Таала эч нерседен коркпойт, эч нерседен чоочулабайт. Бир болсо түбөлүктүү Кудай муңсуз, башкага мындай ысымы ылайыксыз. Улуулардын улуусу жаратканым, теңи жок, тең келе албайт ага эч ким. Ал жалгыз кошулбайт ага эч ким. Аягы башы да ал бардык иштин. Бул анын бүтүндүгү ченем болбойт. Дүйнөдө баарын анын эрки колдойт. Демек бул жерде ушуну айтып атат. Эрк деп бул жерде Алланын каалоосун айтып атат. Демек ааламдагы болуп аткан бардык нерсе Аллахтын бир гана каалоосу менен болот деп атат да. Чынында түбөлүктүү жалгыз өзү, билдирди жалгыздыгын анын сөзү. Белгилүү баары жандар көңүл булар. Акыл жок ал тегине жетип турар. Бирлиги түк бузулбайт эч нерседен. Мүлк аныкы жаратты жок нерседен. Бардыгын ал жаратты өткөр сөзү. Бар өлөт түбөлүктүү жалгыз өзү. Демек баягы аятка ишара кылып атат. Бул ааламда жалгыз гана бүт баары жок болот. Жалгыз гана Аллах өзү калат деген аятка ишара кылып атат да. Жараткан бардыгын бир өзү билет. Жаралгандын ар бири белгиделет. Жок ага окшош дагы, теңдеш дагы, акылга сыйбас анын маңыздары. Көрдүңүз, бул жерде баягы Аллахтын окшошу, теңдеши эч ким келе албайт. Аллах Таалага акылга сыйбас анын маңыздары дейт. Мындай нерсени ойлоп, Алланын окшошу бар же теңдеши бар деген мындай маани маңыздар ойго сыйбаган нерсе дейт да. Демек ушул Жусуп Баласагын бабабыздын ушул айтып аткан ырсаптарынан көрө турган болчусак, чыныгы бир ахлу сүннат вал жамаат акыйдасын баяндаган мына ушул кылымдардан бери биздин ушул чөлкөмдө ушул акыйда жашап келгендигин, укулай ушул акыйда кармалып келгендигине күбө болобуз. Жок ага окшош дагы, теңдеш дагы, акылга сыйбас анын маңыздары. Ал жолдо үйдө эмес уктабайт да, божомол жооруганды жактабайт да дейт. Оңдон да солдон дагы азыр анан, астынан үстүнөн да жай жок аган. Карасаңыздар, оңдон да солдон дагы азыр анан, астынан үстүнөн да жай жок аган. Демек Аллах Тааланын тарабы жок деп атат. Анын оң жагы, сол жагы, анын бет маңдайы, анын аркасы, анын үстү, асты дегендей Аллах Тааланын тарабы жок. Анткени бул тарап махлуктарды бир тарап курчап турат дейт да. Ал эми Аллах Таала бул дүйнөдөгү эч бир махлукка окшобойт деген сөздү айтып атат. Баарына орун берип өзү жайсыз, билип ал эч бир нерсе болбойт ансыз. Карасаңыз, баарына орун берет. Аллах Таала бүт баарына орун берген. Арштын да орду бар, курсинин да орду бар, асмандын да орду бар, жердин да орду бар. Бардыгыбыздын ордубуз бар. Баарына орун берген, бирок Алла өзү жайсыз. Өзү орунга муктаж эмес. Ал орунду жараткан. Аллах орун жок кезде болгон деп атат да. Билип ал эч бир нерсе болбойт ансыз. Билип койгон, Аллах Таала болбосо бул ааламда эч бир нерсе болушу мүмкүн эмес деп атат. Жүрөк сыры сырдашы көңүлдөрдүн, баары билет ал ээси өмүрлөрдүн. Ал жаратты сандаган тирүүлөрдү, түздү тоону деңизди өрөөндөрдү. Ал асманды жасады жылдыз менен, кара түндү жарытты күндүз менен. Учкан баскан махлуктар сансыз көп, бир өзүнөн ырыс табат ичип жеп. 7 кабат асмандан жер астына, баары муктаж кайрылат тынбай ага. Аалам эси бир Кудайга арна тилиң, топук кыл акыйкатты билсе дилиң. Ойлонбо анын сырын түшүнөм деп, ишенип ойго топук кылганың эп дейт. Баягы бул жерде жана ойлонбо анын сырын түшүнөм деп дегенде
бул жерде баягы Аллах Тааланы бир махлук окшотуп, Аллах Тааландай өзүңдүн кыялың менен же оюң менен же бир фантазияң менен Аллах Таала андайбы мындайбы деп ошол нерсеге кирип кетпе деп атат да. Анткени өзүңдүн алсыздыгыңды бил. Биз Аллах Тааланын ошол Курандагы, хадистеги ошол сыпаттары, ысым сыпаттары кандай баяндалса, мына ошонусу менен тааныйбыз. Алым уламалар бизге кандай таанытса, мына ошолор менен тааныйбыз. Ал кандай, кайда экен деп сурай көрбө, Кудайдын кудурети бардык жерде дейт да. Мындай дейт. Ал кандай, кайда экен деп сурай көрбө. Кара, Кудай Тааланы кандай, Алла Таала кандай болот, ал каякта деп сурай көрбө дейт да. Демек Алла Таала бул ааламда эч бир нерсеге окшобойт. Кандай деп бир оюн кейпи бар, бир шекили бар, бир формасы бар, бир сөөлөкөтү бар нерсеге айтылат. Аллах Таала кандай же каерде, кайда деп айтылбайт. Ал бир жалгыз аруу барлык тараптан, барды жоктон, жокту бардан жараткан. Бир деп билип көңүлүңдө сактагын, башыңды ий, айткандарын жаттагын. Не кааласа аны дароо кыла алат, жарал десе ошол замат жаралат. Жаралгандын баарына ырыс берет, жаралдыбы артынан өлүм келет. Барктаса да, кордоса да өз иши, бакыт берсе жол ачылат көп киши. Эч ким анын ой максатын биле албайт, өкүм кылса аны эч ким тыя албайт. Караңыздар, Аллахтын каалаганын бир Аллага маалым, Аллахтын өкүмүн эч ким тыя албайт. Алла Таала эмнени кааласа, эмнеге чечим кылса, ла муакиба ли хукми дейт. Аллахтын өкүмүнүн аркасына түшүп, Кудай Таала эмнеге минтим, эмнеге антип деп Кудай Тааланы сындай турган эч ким жок. Анткени ал баарынан жогору, баарынан бийик, баарынан кудуреттүү. Миңдеп салам арнаймын пайгамбарым, Кудайга жеткирсин арнаганым. Мынакей бул жерде бабабыз Жусуп баласагын ушул Алла Тааланы мактап келип, Алла Тааланын сыпаттарын айтып бизге тааныштырып келип, эми пайгамбарыбызга салават койтуп атат. Миңдеп салам арнайым пайгамбарым, Кудайга жеткирсин арнаганым, жалпы салам саабаларга арнаймын, жакшы алар, жаман ойго барбаймын. Демек, андан кийин пайгамбардан кийин эле саламды сахабаларга арнайм. Алардын баардыгы жаш адамдар болгон. Алар туурасында жаман ойго баруудан мен оголакмын дейт. Биздин чыныгап ахлу сүннөт вал жамаат акыйдабызды баяндап атат. Кайгысы көп кулуңмун муңсуз эгем, ойдо жүрөм күнөөмдү кечер деген, бир өзүңө сыйындым үмүт сенде, медет бергин Кудайым кыйын жерде. Пайгамбар үммөтүн колдой көргүн, кыяматта бейишке жолдой көргүн. Кудайдын элчисине дубай салам, кызматына урмат сый улам. Мухаммед пайгамбарым элге башчы, ал келип элдин баарын көзүн ачты. Чариярга айтамын ысык салам, жетип барса саламым сооп алам. Кыяматта жүзүн көрсөт Кудайым, кол кармашып баш көтөрүп турайын. Сага теңдеш мактоо сөздү таппадым, сөзүм бүттү, өзүңдү өзүң даңктагын деп Алла Таалага айтып атат. Ол жерде кыяматта жүзүн көрсөт Кудайым дейт. Ай Аллахым, кыямат ушу пайгамбардын жүзүн көрсөтө көр мага. Кол кармашып баш көтөрүп тур, ошо пайгамбардын колун кармап, пайгамбардын астында башымды бийик көтөрүп тура тургандай болоюн. Сага теңдеш мактоо сөздү таппадым. Эй жараткан Аллахым, сени мактаганга татыктуу бир сөз таппадым. Сөзүм бүттү, өзүңдү өзүң даңктагын. Менин ушу сени даңктай турган, даңазалай турган, сени улуулай турган сөзүм түгөндү. Мындан ары өзүңдү өзүң мактагын деп атат. Куранда да келет эмеспи? Эгерде Аллахтын улуктугун айта турган болсо, тиги лана фидал бахру депчи, баягы жер бетиндеги өсүмдүктөрдүн баардыгы калем болсо, бактардын баардыгы, суунун баардыгы сыя болсо, ошол түгөнгөн жерде Аллахтын улуктугу башталат деп. Ошондуктан мынакей бул жерде биз бүгүнкү немеде ошо бабабыз Жусуп баласагындын ошол Аллах туурасында айткан акыйда баянын үстүртөн тааныштык. Жана да бул китеп туурасында мынакей бул китеп ошол Рахматы Молдо Сабыр устазыбыздын китеби экен. Бул китепте башында ошо Фикхул Акбардан башталат. Кудай буйрса, бирок буну баштаардан мурун ошол акыйда туурасында, акыйданын зарылдыгы туурасында бир-эки маселелерге токтолобуз. Анан кийин Кудай буйрса Фикхул Акбарды Кудай буйрса баштайбыз иншалла.